Assalamu alaikum. Урматтуу подписчиктер, урматтуу Ала Бука районунун тургундары жана ушул видеону көрүп жаткан көрөрмандар, сиздер менен кайрадан Жети Нур YouTube каналы. Бүгүн 24 август Ала Бука районунун борборунда турабыз. Жоробеков жана Сартманбетов көчөсүнүн кесилишинде. Мындайча айтканда, бул жер Советский көчө менен могул Сартманбетов борбордук көчөнүн кесилишинде турабыз. Бүгүн видеону тартканымдын себеби, өзгөчөлүгү бул Ала Букада бир чоң өзгөрүш десек дагы болот. Ошондой өзгөрүштөрдөн бири болуп жатат деп айтсак дагы болот. Бул жерде айыл өкмөттүн өкүлдөрү, милициядан келген өкүлдөр жана ошондой эле айыл өкмөттөн, райондон, акимчиликтен келген өкүлдөр менен ушул жердеги соодагерлердин сүйлөшүүлөрү жүрүп жатат. Бул ушул жерде барыңыздар билгендей, могул жерден баштап бул дагы бардыгы жолдун боюнда базар болчу. Мөмө жемиш көбүнчө сатылган базар, коондарбыз. Ошол базарды ичкериге жылдыруу боюнча жана могул жерди жолго блокпост коюп, бул жерге машиналарга дагы кирүүгө тыюу салуу боюнча азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Трактор менен уже наркы көчөнүн наркы башына блокпосттор коюлуп, машина үчүн жолдор жабылды ал жактан. Бул жака дагы азыр жакынкы сааттарда орнотобуз деп жатышат. Мында сиздерге бир чекеден ушул көчөнү болгон өзгөрүүлөрдү тартып көрсөтөйүн. Биз менен бирге болуңуздар. Лайк басып, комментарий калтырып, каналга подписаться болгонду унутпаңыздар. Достор, туугандар, тааныштар менен бөлүшүңүздөр. Бул жакта сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Ушул жердеги соодагерлер менен айыл өкмөттүн, акимчиликтин өкүлдөрүнүн арасында. Мына ушул трактор менен азыр блокпостторду бул жака дагы орнотобуз деп жатышат. Бул жактагы базардын ичин дээрлик баарын жолдун боюн тазалап бүтүштү. Эртеңден баштап бул жердеги соодагерлердин эч кимиси чыкпайт экен. Баары ичкери жактагы, ылдый жакта, ичкери жакта базар бар, билесиздер. Ошол базарга көчүрүлүптүр. Айыл өкмөттүн өкүлүнүн айтышы боюнча бул жердеги абал, бул көчөдөгү болуп жаткан күндөгү көрүнүш бул санитардык талаптарга эч кандай жооп бербейт. Тескерисинче ушул жерден соода кылган адамдардын ден соолугуна зыян келтирүүдө деп айтышууда. Себеби көрүп жатканыңыздардай бул жерден машина дагы өтөт жана жолдун эки боюнда бул жакта, бул жагында соода жүрөт дайым. Ошол мөмө жемиштер, коондарыбыздар, жер жемиштер, ошол сыяктуу нерселер сатылат. Өткөн машиналардан түшкөн чаң ошол мөмө жемиштерге түшүп, адамдын ден соолугуна өтө чоң зыяндарын келтирүүдө деп айтып атышат. Ошол себептен адамдарга дагы жакшы болуусу үчүн жана районубуздун көркү дагы жакшы болуусу үчүн ушул өзгөрүү, ушул реформаны жасап атабыз деп айтышты. Азыр бул жерде жыйналышкан эле көпчүлүгү дээрлик жыйнап кетишиптир бул жердеги товарларын, жүктөрүн, месталарын. Базарны ылдый жака жылат деп атышабы ака? Ушул базардын, жабык базардын ичкерисине жылдысыздарбы ошондо? Ушул жерден нар жагына, Могул жерлер бардыгы ушул жайма базар болчу. Ошолордун баары көчүп, ушул ичкери жака дээрлик баары жылышыптыр. Ошол жака жайгашып
Бул жака дагы жол бекилип, блокпосттор коюлуп, машиналарга дагы жолдор бекилиптир. Бул жака бир варианты жалаң кечки учурда, кечки саат 9-дан кийин машина кирүүсүнө уруксат беребиз деген оюн айтышты. Себеби бул жака соодагерлер үчүн товарлар келиши мүмкүн, же болбосо ар кандай строй материалдар, ар кандай түрдөгү жүк ташуучу унаалар кирүүсү үчүн жалаң гана кечки убакта уруксат беребиз деген бир вариантын айтып атышат. Эгер башка варианты ошол жалаң гана пропуск менен же болбосо атайын уруксат менен киргизүүнү пландашууда. Себеби бул жерден дайыма машина өтүүсү ушул бул жердеги товарларга, бул жердеги сатылып жаткан мөмө жемиш, азык түлүк продукцияларына зыянын келтирүүдө деп атышат. Мынакей блокпост жарым саат болуп калды, буну орнотушуп, эми ушул ылдый жака орнотобуз деп ошол жака барышкан учуру азыр. Бул контейнер, бул милициякана болот экен. Ушул милициякананын ичинде ушул постту карашып, ушул жерге пропускту карап, машиналардын кирүү чыгуусун көзөмөлдөп туруучу пункт болот деп айтышууда. Каналыбызды алыстан көрүп жаткандар үчүн бул жер Ала Бука районунун борбору, бул жер мурунку Тургунбек соода борбору жана Жети Нур YouTube каналыбыздын жана Жети Нур студиясынын офиси. Могул арка жактан барып, эшиктен экинчи этажга көтөрүлгөн жерде. Бул жагы Ала Бука районунун базары. Ага чейин Ала Бука районунун борбору менен таанышып туруңуздар. Мынакей Ала Бука району 2021 жыл 24 август кечки саат 19:05. Ушундай видеолор дайым көптөн чыгып турсун десеңиздер, каналга подписация болуңуздар, лайк басыңыздар, видеого комментарий калтырыңыздар. Ушул видеону WhatsApp группалардан, же болбосо Одноклассник, Facebook жактардан бөлүшүп, туугандарыңыз, досторуңуздарга жөнөтүңүз. Баары көрсүн. Бизде канчалык лайк, просмотр көп болгон сайын биз дайым видеолорду көп тартканга аракет жасайбыз буюрса. Анан туугандар, районубуздагы тазалыкка дагы көңүл буралы. Могул абал өтө өкүнүчтүү. Районубуздун так борборундагы арыктын ичи. Бул жер магазин. Бирок ошентип тазалабаса да, могул караң, районубуздун
центриндеги абал өтө Қарасаңыз мөмөтчөмө саткандар бүт чаң жеп атабыз да. чаң жеп атабыз баарыбыз ооба. Жолдун боюнда сатышат могул жерден, эки жолдун боюнда. Bu çöplerdi hem çaptırıp aldırgılar ettiğini ayıttırıp. Magazinçiler hem 100 so'm 200 so'm berse bitta adamga. O'sha magazinde aldıran tazalap çöplerini tazalap koyat. Ооба, мисалы, ушул жер жолдун боюндагы бардык магазинчилер бир 50 сомдон бир айына 100 сомдон дей бериң. Карасаңыз, 100 сомдон бир айда ар бир магазинчи берсе, мисалы, айына 10 миң болобу, 15 миң болобу, 20 миң болобу чогулуп калат. Бир адам ошону алып, мисалы, ушул жерди тазалап күндө чөп чарын, мусорун тазалап шантип бир уюштуруп койсо негизи болчу да экен ооба. Onu karang büt çöp turat. Üstünün tüyünde çöp durur, uşan jürüp koysa albayt. Men bilmep ketem. Hoşuna? Бирок ошо мөмө жемиштерге бирок жакшы болду. Бул жерден ортодон машина өтөт, эки жолдун боюнда мөмө жемиш сатылат, ошону алып жейбиз баарыбыз. Onu samsalardı hem nekşeydi. Uşardı hem nekşeydi. Samsalardı hem bir çam çöp tıraşki. Olar satkandan suyunuşat. Bu yakta adamlar çağındı jegen. Çağındı jep, anын içinde kancaлаган микроб жеп. Uşardı hem nekşeydi. Hem kuda kalasa acayınız. Yakşı oldu. Жолдорун тазаланып калса. Сен борбордук ушундай жолдорго чындап эле машина киргизбей, жалаң адамдар үчүн кылып, базар үчүн кылып, машинаны киргизбеш керек. Ушундай иштей керек я. Керектүү жерлер, керектүү эле скорый помощь же болбосо тез жардам, өрт өчүрүүчүлөргө гана жолду коюп туруп, фото ачып калгандарын. Ошо жакшы экен. Мен YouTube катарда атам, Жетинур YouTube каналы. Жетинур деп YouTube'дан излесеңиз чыгат. Ошо Алабыкадагы ушундай жаңылыктарды, ушундай иштерди тартып атабыз буюрса. Нары жактагы ошол блокпостторду алып келип, көчүрүп алып келип, бул жака коюп атышат, могул жерге. Ошо машиналар өтүүсүнө токтотуу үчүн, машиналардын өтүшүн, мынакей. Туугандар, дагы бир жолу тазалыкка көңүл буралы. Азыр бул жерде аксакалдын айтышы боюнча бул жерде кафелер, бул жерге помой дагы төгүшөт. Эмнеси болсо баарын арка сууга кошуп төгүшөт дейт. Ошондойлорду токтотуп, тазалыгыбыз, элибиздин, жерибиздин тазалыгы үчүн баарыбыз чогуу аракет кылалы туугандар. Тазалоо иштери өтө кызуу жүрүп жатат. Бул жактан ал машиналарга ошо товарларын элдер чийип кетип атышат.
Уже пиястар көктөп чыгыптыр туугандар. Кыргыздын жери өтө сонун. Мөмө жемиштер нерсе эксеңиз асфальтта дагы көгөрөт. Туугандар, эртең менен дагы тазалоо иштери дагы улантылат экен. Буюрса, эртең менен келип, дагы улантып видео тартып сиздерге колдон келишинче жеткиргенге аракет жасайм. Бул жактарга чейин могу жолдун бойлору тазаланат деп атышат. Буюрса, Алапка районубуздун центри борбору жакшы абалга келет деген үмүттөбүз, ойдобуз. Буюрса эртең көрөрбүз. Эртең ушул жолдун бойлору баардык мусорлор, арыктардын иштери, баардык нерселер тазаланат деп атышат. Буюрса эртең келип дагы бир сыйра сиздерге тартып көрсөтөм. Анда сиздер менен эртеңге чейин көрүшкөнчө деп калам. Буюрса каналыбызга подписаться болгонду унутпаңыз. Дагы бир жолу кайталап кетейин. Комментарий калтырып, лайк басып, видеону достор, туугандарыңыз менен бөлүшүңүз. Бүгүн 25 август. Бүгүн дагы тазалоо иштери жүрүп жатат. Бул жердеги содагерлерди ошол ичкери жакка жайгаштыруу боюнча азыр иш-чаралар жүрүп жатат. Жана бул жердеги мусорлор жакынкы араларда тазаланат деп айтып атышат. Машиналарга азырынча уруксат бар ушул жердеги содагерлерге, ушул жерде магазиндерге кирүү үчүн. Жакынкы араларда блокпостторго чынжырлар тартылып, атайын уруксат менен гана киргизүү пландалууда.